Сулайман падыша жана байгыз. Сулайман падыша аялдарынын бирин айрыкча жакшы көрүп, ал эмне айтса аткарчу экен. Бир күнү ошол аялы Сулайманга кайрылып, мага сенин амириңдеги куштардын сөөгүнөн сарай салдырып бер, дептир. Мындан кийин падыша карчыганы чакырып алып буйрук берди. Дүйнө жүзүндөгү куштардын бири калбай келсин. Ошентип карчыга куштардын баарын бирин койбой жыйнайт. Бир гана байгыз деген кичинекей куш келбей калыптыр. Падыша буга аябай ачуусу келип, байгызды тирүү болсо тирүү, өлүү болсо өлүгүн алып кел, деп карчыганы кайра жумшайт. Карчыга барып падышанын буйругун айтат. Ошондо байгыз мындай жооп бериптир. Падыша мени эмнеге чакырат? Мен бир кичинекей чымчыкмын, бирок акылым көп, дейт. Карчыга ага айтат: барбасаң өлтүрүп, өлүгүңдү алып барам, дейт. Амалы жок, байгыз карчыганы ээрчип падышага келет. Сулайман падыша ачууланып: мурда чакырганда эмне үчүн келген жоксуң, деп сурайт. Үйдө олтуруп ой ойлодум, дейт байгыз. Өзүң кичинекей куш болсоң, үйдө олтуруп эмне деген ой ойлодуң, дейт. Урматтуу падышам, бул дүйнөдө өлүк көппү, тирүү көппү деп санап жаттым эле, дейт байгыз жооп берип. Падыша кайра сурайт: кимиси көп экен, өлүктүн бирөө көп экен. Анда падыша айтты: жок, менин оюмча тирүүлөр көп, деди. Анда байгыз: мен санаганда уктап калгандарды да өлүккө коштум. Ойго жүрүп, Кудайга кулчулук кылбагандарды уйкучу деп эсептейм. Ошондуктан өлүк көп болуп чыкты, деди. Мындай амал менен кутула албайсың. Муну сенсиз да китептен окугам. Эгер дагы бирдеме айтып өзүңдү куткарбасаң, сени карчыгага жегиземин, деди падыша каардана. Датым бар, падышам, мен дагы бир жолу эсептеп көрсөм, эркектен ургаачынын бири ашык экен, деди байгыз. Эмне деп турасың? Эркектин көптүгүн ар ким билет. Бирок сен кантип санадың, деди падыша. Датым бар, мен эсептегенде аялдын тилин алып, айтканын кылган эркекти ургаачыларга коштум. Ошондуктан ургаачылардын бири ашык чыкты, деди. Ошондо так Сулайман ойлонуп калып айтты, дейт. Сеники туура, байгыз, сенин оюңду билдим. Мен аялымдын тилин алып, жазыгы жок силердин сөөгүңөрдөн ага сарай салып берүүнү ойлогон элем, дейт да карчыгага буйрук кылыптыр. Куштарды эркине кое бер. Бирок алар ажалдан алып калган байгызга алкыш айтууну унутушпасын, дептир. Карчыга падышанын айтканын аткарат. Ошентип кичинекей байгыз куштардан алкыш алыптыр.